Кыргызстанда электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилди. Учурда аны Play Market аркылуу жүктөп алууга болот. Жакында App Store платформасында дагы жеткиликтүү болмокчу. Маалыматтарга караганда, жаңы санариптик курал нотариат тутумун реформалоонун алкагында ишке киргизилип, жарандарга гана юридикалык жактарга, нотариалдык кызматтарга аралыктан жеткиликтүүлүктү кеңейтүүгө багытталган. Юстиция министрлигинин нотариат жана апостилдештирүү башкармалыгынын башчысы Элчибек Бекбоевден кененирээк маалымат алганы турабыз. Элчибек мырза, саламатсызбы, кош келдиңиз. Мобилдик тиркем аркылуу кандай нотариалдык аракеттерди электрондук форматта жүргүзсө болот? Анан бул ошондой электрондук жагын бир гана мамлекеттик нотариуста гана колдоно алабыз да турабы? Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги ошол нотариат, электрондук нотариат автоматташтырылган системасынын алкагында мобилдик тиркеме, электрон нотариаттын мобилдик тиркемесин иштеп чыгып, 2026 жылдын 26 февралында пилоттук режимде азыркы учурда ишке киргизилди. Бул жерде ата-энелердин макулдугун күбөлөндүрүү, ата-энелердин, асырап алуучулардын, камкорчулардын, жеке көзөмөлчүлөрдүн жашы жетелектерди Кыргызстандын чегинен чыгарып көтүү макулдугун күбөлөндүрүү, жашаган жери боюнча каттоого макулдугун күбөлөндүрүү, паспорт алууга макулдукту күбөлөндүрүү, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу же андан чыгууга макулдугун күбөлөндүрүү жана ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык органдарда кызыкчылыгын коргоо боюнча ишеним катын бере алат. Аталган тиркеме азыркы учурда пилоттук режимде, азыр Android системасында иш алып барууда. Бирок азыркы учурда биз баягы iOS системасында иштеп жатабыз. Бул жакын арада iOS системасында дагы чыгат. Ошондо бул мамлекеттик нотариустар дагы ишке ашат турабы? Жок, бул жерде жеке нотариустар дагы, мамлекеттик нотариустар дагы иш алып барууга мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы. Эми көпчүлүк эле билет эмеспи, мурдагы жеке жана мамлекеттик нотариустар көрсөткөн кызматтарда багы айырмачылыктар болуп келген. Соңку бир канча жылдан бери ошол нотариус институтун реформалоо болуп келе жатат. Мамлекеттик нотариустар жеке нотариустарга караганда канча иш аракетке көбүрөөк жасоого укуктуу болуп калды ушул кезге чейин? Туура айтасыз, 2023 жылы Кыргыз Республикасында ошо нотариат жөнүндө жаңы мыйзамы кабыл алынган. Буга чейин 1999 жылдын ошол эле нотариат жөнүндө мыйзам боюнча иш алып барылып келген нотариустардын арасында. Ошол эле буга чейин туура айтасыз, жеке нотариустар бир канча нотариалдык иш аракеттерге мамлекеттик нотариустар арасында аз жасачу. Булар баягы мүлктү эликтен ажыратууга тыюу салуу жана аны алып коюу, биринчиси мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктөрдү берүү, мурасталган мүлктү коргоо чараларын көрүү жана ошондой эле ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын факсимилдик кол тамгасын аныктоо күбөлүгүн берүү боюнча мамлекеттик нотариустар иш алып барчу. Буга жеке нотариустар алып барчу эмес. Ушул менен баягы белгилеп кеткенде 2023 жылы ошол нотариат жөнүндө мыйзамы кабыл алынганда жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустардын укугу теңелип, ошол эле иш аракеттерди жасоо боюнча дагы укуктары теңелип, азыркы учурда мамлекеттик дагы жеке нотариустар дагы нотариалдык иш аракеттерди алып барууда бирдей укукта. Элчибек мырза, былтыр сиздер мындан тышкары алиментти нотариус аркылуу өндүрүп алууга мүмкүн болоорун билдирдиңиздер эле. Чечим ошол мамлекеттик кызматты бюрократиядан арылтуу программасынын бир бөлүгү экендиги айтылган. Бул кантип, анан канча күндөн кийин нотариалдык буйрук чыгарып атат? Туура айтасыз, 2025 жылдын июнь айынан баштап ушу алименттер боюнча иш аракеттер ошол нотариустар, ошол менен белгилеп кеткендей эле жеке жана мамлекеттик нотариустар баягы буйрук чыгарат. Бул сиз сураган суроо боюнча бул иш аракеттер 3 күндүн ичинде кайрылгандан кийин 3 күндүн ичинде бул буйругу чыгарылып, анан ошол эле баягы карызкордун дарегине почта аркылуу же болбосо азыркы биздин 2026 жылдын 19 февралында министрлер кабинетинин жаңы токтому чыгып, ошол жака
нотариустардын иш аракеттерин жасоо боюнча нускамасына өзгөртүүлөр киргизилген. Ал жерде ошол эле нотариустарга баягы почта аркылуу эле жөнөтпөстөн азыркы учурда ошол эле WhatsApp, Telegram, Viber жана ошо башка мобилдик тиркемелер аркылуу ошол эле камкордун адресине, дарегине жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Аталган буйрук жөнөтүлгөндөн кийин 10 күндүн ичинде ишке ашырылып ошо алимент төлөө үчүн адам келиш керек. Эгерде келбеген учурда бул сот аткаруучуга, анда нотариус тарабынан сот аткаруучуга жөнөтүлөт. Элчибек мырза, соңку бир суроосун дүйнөлүк практикада аймактарга жараша нотариустарга квота бөлүү каралган. Менин маалыматым боюнча нотариустардын 70% Бишкекте, калганы Ошто иш алып барышат экен. Эми региондордо алардын саны жетишпей тургандыгы буга чейин айтылган эле да, азыр кандай болуп калды бул маселе? Туура айтасыз. Белгилеп кеткендей 2025-жылы ошол эле биздин нотариат жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр, бир топ өзгөртүүлөр киргизилип, ал жерде ошол мындайча айтканда квота маселеси коюлган. Квота маселеси бул жерде белгилеп кете турган болсок, Бишкек жана Ош шаарларында 5000 халктын санына бир нотариус белгиленген. Областтык деңгээлдеги шаарларга жана райондорго 10.000 адамдын санына бир нотариус белгиленген. Жана райондун деңгээлдин шаарларында бул 15.000 адамдын халктын санына бир нотариус белгиленген. Азыркы учурда юстиция министрлиги тарабынан бунун жобосу иштелип чыгууда. Жакынкы арада 15-мартка чейин ишке кириш керек. Ошондой эле белгилеп кете турган болсок, бизде квалификациондук экзамен, ЖК нотариалдык иш аракетин жасоого лицензия алуу үчүн квалификациондук экзамен тапшырат. Квалификациондук экзамен бул тестирлөө түрүндө болот. Тестирлөө түрүндө бул 60 общий балл, бир 100 балл боло турган болсо, ошонун 60 баллдан 80 баллга чейин ала турган болсо, бул бизде локалдаштырылган лицензия бериле турган маселеси каралып ишке ашырылган. Эгерде баягы толук ошол лицензия алууга жетпей алган балл ошо 60-тан 80-ге чейин алып кала турган болсо, ал учурда ошондой локалдаштырылган лицензия берилет. Бул биздин баягы кризисный район деп коебуз. Ошол кризисный нотариустар жок аймактарга ошол жерлерге локалдаштырылган лицензия негизинде лицензия берилип, ошол жака жеке нотариустар жөнөтүлөт. Ачса болот. Рахмат маалыматыңызга.